Мен сахабаларга караганда пайгамбарды ээрчидим. Бул сахабалардын иштихади экен, ал эми бул пайгамбардын сүннөтү. Ушул кайсы маселеде экен? Экөөнү салыштырып сүннөттү кармадым деген жоо өтөбү? Бул сөзүм менен сахабалар туура эмес деген жокмун. Аларга ыраазымын. Бирок бир маселеде сүннөт менен иштихат болсо мен сүннөттү алдым. Иштихатты кармагандарга эч кандай каршылыгым жок. Бирок мен сүннөткө кармансам, алар мага каршы чыгышат дейт. Эми бул дагы ошол биздин жанагы тентек жамааттардан болушу мүмкүн. Исламга болгон түшүнүктүн туура эместиги. Ислам бизге кантип жетип келгенди тарыхын билбегендик. Бул деген нерсе мен сахабаларга эч нерсе дебейм деп туруп, сахабаларга доомат кылып аткандык. Себеби мен пайгамбарыбыздын амалын кылып атам, сахабанын амалын кылбайм деген бул исламга таан болот. Исламды түк тамырынан балта чабуу болот. Ошол пайгамбарыбыздын динин, сүннөтүн, шариятын сахабалар бизге жеткизген. Демек алар хадис пайгамбардын сөзү турса, алар өздөрү иштихат кылбайт. Бизде усулда эреже бар. Нас турган жерде иштихат кылынбайт. Демек ал насты сахабалар сенден башкачараак түшүнгөн. Аны сен ойлоп атасың, ошо мен сахабадан дагы жакшыраак пайгамбардын хадисин түшүнөм дегенде болот. Сахаба иштихат кылып ийиптир, мен албайм, мен пайгамбардын хадиси. Бул пайгамбардын сахабаларына болгон доомат. Бул өтө чоң айып. Себеби бул таксырдын да ушул берип аткандыгы да бул жөндөн эмес, бир жерден сүт эмген бул ошол. Ошонун сүттүн немеси, таасири. Ал ушундай маалымат бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтса, мен Абу Бакыр айтса дагы, Умар айтса да, Осман айтса да кылбаймын деген түшүнүк бар. Мен пайгамбарды ээрчим, мен Абу Бакыр, Умар, Османда дешинге милдеттүү эмесмин деген түшүнүк бар. Ушуну эстетип коюң. Ушул боюнча мен өзүнчө бир сабак кылайын. Алардын бир далили бар. Ал далилде сахабалардын бирөө Ибн Аббас болсо керек, азыр эсимден келбей турат. Сахабалардын бирөөсү бир маселени башка сахаба менен талашып калат. Талашып калганда сахаба айтат, мен Умар ибн Хаттаб, Абу Бакырдын халифалык мезгилинде пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин. Абу Бакыр радиаллаху анху халифалыгында мындай кылбаганын көрдүм. Умардын мезгилинде дагы ошол Умар мындай кылбаганын көрдүм десе, Ибн Аббас же сахаба, аны тактайбыз, эсмен чыгып атат азыр, көп жыл болду маалыматты окуганыма. Мен силерге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты деп атсам, силер Абу Бакыр, Умар айтты дейсиңерби деген хадис бар. Ошону далил кылат дагы мынакей Ибн Аббас айтып атат, бизге пайгамбардын сөзү турганда Абу Бакырдын да, Умардын да сөзү алынбайт деген. Ал хадисти толугу менен түшүнүш керек. Ушул жерде мен ушундай жабып койдон коеюн, кийинки жакынкы арада ушул боюнча атайын бир сабак кылайлы. Ошол хадис кандай, кайсы жактан риваят кылган, ким риваят кылган, ал хадисти биздин алдындар кантип түшүнгөн. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда биз сахабаларды эмес, пайгамбарыбызды ээрчиш керек боло турган болсо, анда сахабаларды биздин ислам чегинен чыгарышыбыз керек. Анда пайгамбарыбыздын динин бизге ким алып келди? Экинчи бир жооп бар, сахабалар пайгамбарыбызга да каршы сөз сүйлөйт деген маселеге келет. Анда биздин динибиздин бизге жетип келгендигинде күмөн бар. Эгер Абу Бакыр, Умардын айткандарына ишене албай турган болсо, башка сахабаларга жол болсун. Мына ушундай түшүнүк бар. Бул ошол кээ бир жерден таасир берген сүттүн таасири. Чоң аалымдар айткан ушул нерсе. Аны шариаттын көз карашы менен кийинкиде жооп беребиз. Демек, бул туура эмес. Жыйынтык сөз айта турган болсок, пайгамбарыбыздын сахабалары эгер бир иштихат кылган болсо, ошо иштихадын алабыз. Эгер хадис турса дагы. Себеби пайгамбарыбыз, сахабалар пайгамбарыбыздын амалдарын эң жакшы билет. Эми сахабалар дегенде биз мучтахид, мутлак сахабаларды айтабыз, илимдүү сахаба, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн. Ибрахим Нахаидин сөзүн дайым айтып жүрөбүз. Табииндерден, сахабалардан илим алган. Эгерде Аллах Таала Куранда колуңарды чыканакка чейин жуугула деп ачык айтылып турса дагы, сахабалар билекке чейин жууш парыз деген болсо дейт. Эми андай дебейт. Эгер ушундай деген болсо дагы, мен сахабанын сөзүн алам, Куранды албайм.
Эмнеге десе, ошо сахабалар Куранды бизге түшүндүрүп берди. Демек мунун өкүмү кеткен же бир нерсе. Бул жана тахадди дейт да, мындай адамга ушундай болсо дагы мен алмакмын. Андай эмес өзү. Ушундай болсо дагы алмакмын дегенди айтат. Эгерде Куранда чыканакка чейин жуугула же чыканакты кошуп жуугула деп турса, сахаба жок, билекке чейин жугушса сахабалардын сөзүн алышыбыз керек деген. Себеби пайгамбарыбыздын динин сахабалар бизге толук кандуу түшүндүрүп келген. Андай боло турган болсо көп маселелер бар, эми мен аны ачыктабайын. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар, сахабалар анын карышын кылган. Себеби ага сахабаларга ошол маалымат жеткен, анын өкүмү кеткен деген. Ошого сиз сахабалардын ижмаын таштап сүннөттү алам дегениңиз шариатка каршы маселе, исламдын түшүнүгүнөн туура эмес. Башкача айтканда, бара жаткан жолуңуз жакшы эмес.